УКМК медициналык академияга тиешелүү болгон жер тилкесин мамлекетке кайтарды. Иса Акунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына тиешелүү мурда мыйзамсыз менчиктештирилген жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча жер тилкеси жана имарат 1998-жылы мамлекеттик менчиктен мыйзамсыз чыгарылып, жеке менчикке өткөн. УКМК Кыргыз Республикасынын 1992-жылдын 16-декабрындагы номери 1074 билим берүү жөнүндө мыйзамынын 43-беренесинин 6-пунктуна ылайык мамлекеттик билим берүү мекемелеринин имараттары материалдык техникалык ресурстары менчиктештирүүгө жатпайт деп белгиледи. Кой Таш иши боюнча апелляциялык арыздарды кароо аяктады. Бишкек шаардык соту Кой Таш окуясы боюнча апелляциялык арыздарды кароону аяктады. Бүгүн тараптар жарыш сөзгө чыгып, айыпталуучулар соңку сөзүн сүйлөштү. Соттун өкүмү 23-октябрда саат 14:00 чыгышы күтүлүүдө. Айыптоочу тарап биринчи инстанциянын өкүмүн күчүндө калтырууну жана Ирина Карамушкинанын жаза мөөнөтүн 8 жылга чейин көбөйтүүнү сурады. Адвокат Айбек Турдыев прокурордун талаптарын мыйзамсыз деп атады. Дело о койташских событиях подходит к концу. Были прения, также обвиняемые выступили с последним словом подсудимого. Хотелось бы обратить внимание на то, что прокуратура запрашивает 8 лет лишения свободы Карамушкиной Ирине Юрьевне, хотя прокуратура не писала никакого представления, тем самым государственное обвинение выходит за пределы апелляционного рассмотрения, что мы считаем незаконным. По поводу пробации. Дело в том, что прокуратура, первая инстанция, она просила 3 года пробации. Мы просили оправдания, но суд, тем не менее, вынес решение о лишении свободы. Тем самым, мы считаем, суд вышел за пределы состязательности сторон. Хотя мы понимаем, что по закону суд не связан с прошением сторон, он может выносить любое решение, но в этом случае, если суд не согласился с прошением прокурора о пробации, суд должен был мотивировать свое решение, почему именно суд отвергает эти доказательства и принимает эти доказательства, почему суд принимает именно это решение, а не другое решение, почему суд считает, что Карамушкина Ирина Юрьевна не может быть освобождена под пробационный надзор, и почему он считает, что она должна отбывать наказание. Это все должно в приговоре отражаться, хотя в приговоре нету ни одного обоснования, никаких мотивов принятия такого решения в суде первой инстанции нету. Мы надеемся, что суд второй инстанции также досконально исследует все обстоятельства дела и все-таки вынесет на самом деле справедливое решение, а именно оправдает Карамушкину Ирину Юрьевну по статье «Захват заложников». Эскерте кетсек, 1 райондук соту Алмазбек Атамбаевдин мүлкүн конфискациялоо жана мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратуу менен 11 жыл 3 айга эркинен ажыраткан. Калган айыпталуучулар 3 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратылышкан. Алардын арасында Ирина Карамушкина, Фарид Ниязов жана Равшан Жээнбеков бар. Бишкекте жол кырсыгынан көз жумган 13 жашар баланын энеси бийликке кайрылды. Бишкектин борборундагы жол кырсыгынан каза болгон 13 жаштагы баланын апасы президент жана УКМКнын жетекчиси менен жолугушууну суранууда. Ал жол кырсыгынан күнөөкөрдү жазадан кутулуп кетет деп кооптонуп жатканын айтат. Александра Сластихина билдиргендей, анын үйүнө айыпталуучунун туугандары, анын ичинде атасы да келген. Хочу, чтобы парню дали высшую меру, привлекли к ответственности родителей, парня тоже. Не доводите, пожалуйста, меня до самосуда. Натарила себе шоколадок, шоколадки в итоге от удара все. Рюкзак порвался. Будут предприняты меры для того, чтобы замять это дело. Наверное, опасения у меня все же есть. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы бул окуяны жаап жашыруу же жабуу аракети жок экенин, тергөө иштери анын жетекчилигинин өзгөчө көзөмөлүндө экенин билдирди. Бул окуя тууралуу президенттин маалымат саясатынын башчысы Дайырбек Орунбеков үн катып, ишти жаап жашырууга эч кандай негиз жок экенин, кылмышка күнөөлүүлөр толук түрдө жазасын аларын белгиледи. Эске салсак, 18-октябрда Бишкектин Жоомарт Бөкөнбаев жана Жусуп Абдрахманов көчөсүндө жол кырсыгы катталып, 17 жаштагы айдоочулук күбөлүгү жок бала башкарган Toyota Camry тротуарга чыгып кетип, 4 жөө жүргүнчүнү коюп кеткен. Алардын бири 13 жаштагы Ааты кырсык болгон жерде каза болгон. Айдоочулук күбөлүгү үчүн сынактан 300 миңдей адам өтпөй алган.
Быйыл январь айынан сентябрга чейин айдоочулук күбөлүк алуу үчүн сынактан 281.661 адам өтпөй калган. Бул тууралуу транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик борбордун айдоочулук курамдык каттоо бөлүмүнүн баш кадиси Нургазы Ормонбек уулу Кабар улуттук агенттигине берген маегинде айтты. Ал эми 74.646 адам сынактан өтүп, айдоочулук күбөлүк алган. 2025 жылга алуу боюнча ийгиликтүү тапшырган талапкерлердин саны 74, бул 30 сентябрга чейинки. Бул жыл башынан бергиси да? Ооба. 1 январдан баштап 30 сентябрга чейинки. Бул ийгиликтүү тапшырган талапкерлердин саны 74.646. Тапшыра албаган талапкерлердики 281.661. Көрдүңүзбү? Биякта тапшыргандар көбүрөөк болот, азыраак болот, тапшыра албаган анткени көп эле жарандарыбыз бул окууну мектептен мындай орусча айтканда несерьезно воспринимают. Ойлошот, барып эле эптеп эле бүтүп эле көбөлүк алып келип сынакты оңой эле тапшырып коем деп. Жок, чындыгында тапшырганы менен тапшырасыз, бирок ошондой эле практикалык сынакка барганда эле компьютер деген компьютер, аны жаттап алса болот. А бирок практикалык сынакка барганда эле ошону сиз жаттаганыңызды көргөзүшүңүз керек. Өзүңөр деле алып келсеңер керек, айдоочулук көрүктөн ошондон билинип калат да. Чындыгында бул автомектептен даярдандыбы, же өзү даярдандыбы, же эптеп эле мындай айтканда ушинтип келдиби деп. Бишкекте айдоочуларга 3 саатта $500 000 сом айып салынды. Бул арада Бишкекте 3 сааттын ичинде айдоочуларга 465 000 сом өлчөмүндө айып салынды. Милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгынан билдиришкендей, бүгүн таң эрте Лев Толстой жана Чапаев көчөлөрүнүн кесилишинде жол тыгынын жөнгө салуу учурунда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан 31 айдоочу одоно түрдө жол эрежесин бузганы аныкталды. Алардын баары каршы тилкеге чыгып жол эрежесин бузушкан. Ар бирине тиешелүү протоколдор түзүлүп, жалпы салынган айыптын суммасы 465 000 сомду түздү. Бул иштердин бардыгы болжол менен 3 сааттын ичинде жүргүзүлдү. Манас шаарында окутуучу алдамчылыкка шектелип кармалды. УКМК билдиргендей, университеттин педагогикалык факультетинин окутуучу КЗА такай акча алып турууга шектелип кармалды. Ал абитуриенттерди адаштырып, сырттан окуу бөлүмүнө тапшыртып, андан соң экзамендерди ийгиликтүү тапшыруу менен мамлекеттик үлгүдөгү диплом берем деп убада кылган. Кызмат көрсөтүүлөр үчүн жабыр тарткандардан окуу акысын төлөө жана семестрлерди жабуу үчүн акча алып турган. Учурда тергөө тарабынан кармалган окутуучунун акыркы 5 жыл ичинде жасаган ушул сыяктуу 50ден ашык алдамчылык фактысы аныкталды. УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгы мугалимдин иш аракеттерине жабыркаган жарандар болсо 037 22 5 60 49 жана 0556 06 18 83 телефондору аркылуу кайрылууну суранат. Чүйдө эркек киши энесин сабаган деп шектелүүдө. Апасын сабаган деп шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Милиция кызматкерлеринин маалыматы боюнча Күнтү айылынын 35 жаштагы тургуну дайыма ызы чуу салып келген. Соңку ирет ал мас абалында апасына кол салган. Шектүүгө карата кыйноо беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Буга чейин ага үй бүлөлүк зомбулук боюнча 3 кылмыш иши козголгон. Учурда шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө иштери уланууда. Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Кыргызстанда өлүм жазасын кайтаруу аракетин токтотууга чакырды. Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Фолклер Түрк Кыргызстандын бийлиги өлүм жазасын кайтаруу аракеттерин токтотууга чакырып, мындай кадам эл аралык укукту олуттуу бузуу болорун эскертти. Кыргызстан өлүм жазасын колдонууну 1998 жылы токтоткон. Кийин 2010 жылы жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактыга экинчи факультативдик протокол ратификациялангандан кийин мыйзам менен туруктуу тыюу салган. Биволдун мурдагы аялын кыргыз элин кемсинткени үчүн жоопко тартуу талап кылынууда. Социалдык тармактын колдонуучулары Дмитрий Биволдун мурдагы аялын кыргыз элин кемсинткени үчүн жоопко тартууну талап кылышууда. Акыркы убакта Екатерина Бивол кыргыздарга карата жагымсыз билдирүүлөрдү байма-бай айтып келет. Адвокат Шердор Абдыкапаров мындай билдирүүлөргө жол берилбестигин жана элдердин ортосундагы кастыкты козутуп жатканын билдирди. Мындай аракеттерди мыйзам чечиши керек, деди ал.